Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аламдан өткен кезде сахабалар ал кишини жерге беришти. Мындайча айтканда көмүштү. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар көмүп кайткан кезде Анас радияллаху анху айтат, алдымдан пайғамбарыбыздын кызы болгон Фатима радияллаху анха чыкты. Жана мага айтты: "О Анас, силер пайғамбардын үстүнөн топурак тарттыңарбы? Пайғамбарды көмдүңөрбү? Кандай бул нерсеге силер батындыңар?" деп мына ушундай деп айтты. Мен унчукпадым дейт. Мен унчукпадым. Кандай силер пайгамбардын үстүнөн топурак тарттыңар, пайгамбардын үстүнө топурак таштадыңар? Мына ушул нерсеге кандай силер батындыңар деп сурады. Мен унчукпадым. Мен жооп бербедим. Ал ыйлады, мен ыйлатты дейт. Бул жашоодо өлүмдөн өткөн бир реалдуу нерсе жок. Өлүм бул эң реалдуу нерсе. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аламдан өттү. Ал киши дагы өлдү. Биз да өлөбүз. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Иннака майютун ва иннахум майютун." О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен да өлөсүң, алар да өлүшөт деп айтты. Ошондуктан өлүм бул инсан өлгөндөн кийин жерге көмүлүү, бул Аллахтын коюп койгон сүннөтү. Муну эч ким өзгөртө албайт. Аллаху а'лам.